жерге емес шет жақаларға да шығарған сапаттуу шығарған бұйым киім кешендерден болсын. Ана оларға елі көкбар тыныш болсын. Саламатсыңарбы, урматтуу Базаркоргон шаарынын тургундары, Базаркоргон шаарга келген конокторубуз, ошондой эле бүгүнкү мынау жакшынакай иш-чаранын катышуучулары. Биринчиден бүгүн ушул бүткүл дүйнөлүк кооперативтердин эл аралык майрамы экен. Ушул майрам менен баарыңыздарды сиздер аркылуу ушул Базаркоргон шаарындагы кооператив ишкерлерди, жалпы Кыргызстандагы баардык кооператив ишкерлердин баардыгыны бүгүнкү эл аралык кооперативдер майрамы менен куттуктайм. Базаркоргон айымдары коммерциялык кооперативинин ачылыш аземи болуп жатат. Мунун жетекчиси Абазов Айжамал. Айжамал көп жылдан бери ушул Базаркоргон шаар эмес, Базаркоргон району, Жалал Абад областы, Кыргызстанда ушул ишкерлик ишин алып барып, ушул мамлекетибиздин социалдык экономикалык өнүгүүсүнө өз салымын кошуп келген жарандардан инсандарыбыздын бири. Айжамал, сени да бүгүнкү майрамың менен куттуктайм. Жалгыз ат чапса чаң чыкпайт, көпчүлүк ат чапса чаң чыгат. Ошон үчүн кооператив менен биригип туруп, бириңиздерге бириңиз салым кошуп туруп, барыңыздар бириксеңиздер, ичине бир барака кирет. Согу ичине кирешиңер көбөйөт. Ошо мааниде ушу түзүлүп кооператив. Мына биздин СКСтин келген кызыбыз Айжамал. Анан Жиязеттин колдоосу менен ушул кооператив түзүлүп, мынакей бутуна туруп, ишти баштап, иш орундарды ушу жакшы самалып, бул үлгү болсун, башка. Алгасыңар, көйлөгүңөр кут болсун. Негизи сыймыктуу иши туугандар. Саламатсыздарбы? Ошо бүгүнкү биздин тиги цехибиздин ачылышынын башталышы булагы каяктан келгендей айта кетейин, баса белгилеп. Биз 2005 жылы Жалал Абад айылдык консультациялык кызматы аркылуу жерлерде өз ара жардамдашуу топтору түзүлгөн. Ошол топтордон биз 5 бадам айылында Ак ниет деген өз ара жардамдашуу тобу болгон. Ошол үй шартында үй буюмдарды тигип баштаганбыз. Ошондо биз 3 максат койгонбуз. Биринчисинде өзүбүздүн айылыбызды камсыз кылабыз, экинчисинде райондук деңгээлге чыгабыз, үчүнчүсүндө андан дагы Кыргызстан боюнча сыртка экспортко чыгабыз деген. Мына азыр ушул 3 максаттын экинчи максаты орундалып отурат, райондук деңгээлге чыктык. Мен өзүм СКС Жалал Абадда окуп, иштеп жүрүп, тренингтерди өтүп жүрүп, өзүмө көп тажрыйбаларды алдым. Фермерлерди, ишкерлерди окутуп жүрүп окудум, үйрөтүп жүрүп үйрөндүм. Мына ошондон кийин 2020 жылы пандемия убагында бизде айыл жерлерине Евро биримдик Жайзет уюму тарабынан ушу МСУ менен биргеликте ишкерлердин ортосунда бир долбоор жазып, ошону аткаруу болду. Бул долбоорду аткаруучу биздин Абад коомдук фонду бизге проект жазганды үйрөтүп, ошондон биз ушул долбоорду утуп алып азыркы күндө биз Базаркоргон айымдары коммерциялык кооперативи деген тигүү цехин ачып иштеп жаткан учурубуз. Евро биримдик Жайзет уюмдарынын колдоосу менен кооперативтердин потенциалын көтөрүү максатында биздин СКС Жалал Абад коому дагы ушул долбоорду аткарып жатат. Ушул долбоордун алкагында Spot On консалтинг компаниясы ушул иш-чаранын демилгеси болуп, биздин жасаган продукцияларыбызды сатууну, бардык жакка клиенттерди тартууну жана өзүбүздү дагы мындан жакшы илгерилетүү үчүн ошол компаниянын маркетологтору келип бизге үйрөтүп окутуп, бүгүнкү күндө ушул иш-чараны өткөрүп жатабыз. Биздин кооперативдин аты Базаркоргон айымдары коммерциялык кооперативи болгону менен биз Жумшак деген бренд аты менен чыгып жатабыз. Биздин буюмдарды Жумшак деп тааныса, бул биздин буюмдар деп эсептелинет. Анткени биз ошо сапатка да басым жасап атабыз.
Биздин өзгөчөлүгүбүз башка тигүү цехтерден универсал, баардыгын жасайбыз. Кыска септе жасайбыз, матрастарды жасайбыз. Бүгүнкү күнү биз жаңы продукция алып чыктык. Кыз келиндерге кийимдерди дагы тигип баштадык. Кооперативде бүгүнкү күндө 8 тигүү машинасы бар. 23 жумуш орун түзүлдү. Дагы биз мүчөлөрүбүздү көбөйтүүнү максат кылып жатабыз. Кызыккандар, биз тигүү цехине иштейт элек дегендерди биз чакырып кетебиз. Биздин цех сиздер үчүн ачык. Каникул убагында кыздарыңыздарды, өзүңүздөрдү келип жумуш жасап, пайда тапканга мүмкүнчүлүктөр чоң. Эшигибиз ар дайым ачык сиздер үчүн.